2 декабрь дүйшөмбү. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасына расмий сапар менен келди. 2020-жылдын октябрь окуясында Кыргызстандан качып кеткен УКМКнын мурдагы жетекчиси Орозбек Опунбаев Кой-Таш окуясы боюнча сот залына келди. Улуттук банктын алтын куймаларынын баасы кымбаттады. 1 граммынын баасы 8785 сомду түздү. Манас эл аралык аэропорту акционердик коому өз атын өзгөртүүнү көздөп жатат. Манас аэропортунун аты ошол бойдон кала берет. Ал Бишкек филиалы болот. Акционердик коомдун аталышы өзгөрөт. Кыргызстанда Google салыгынан бюджеттин кирешеси өсүүдө. 10 айда 679 миллион сом түшкөн. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы бирлик мамилелеринин тереңдетүү келишими ратификацияланды. Улуттук банк Айкөл Манас алтын коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарды. Каалоочулар 123.400 сом баасында сатып алса болот. Бишкек шаардык кеңешинде жаңы чакырылыштын биринчи жыйыны өттү. Анда Бекжан Үсөналиев шаардык кеңештин жаңы спикери болуп шайланды. Бир жаран $12.000 унасын саткан жерде унутуп калган. Акча табылып ээсине кайтарылды. Ала Тоо аянттын жаңы жылдык жасалгалоого 1,5 миллион сом бөлүндү. Кыргызстанда улгайган ата-энесин кароодон баш тарткандар жазаланат. Мыйзамга президент кол койду. 3 декабрь шейшемби. Президент Садыр Жапаров майыптардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчысынын кайрылуусунда Кыргызстанда мындай өзгөчө камкордукка муктаж жарандарды коомдук жашоого толук аралаштыруу жана алардын турмуш шарттарын жакшыртуу өлкөнүн эң башкы мүддөөлөрүнүн бири болуп саналарын баса белгиленген. Жалал Абад облусунун прокуратурасы Сузак районунун бала бакчасынын биринде тарбиялануучуларына орой мамиле жасоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Ош шаардык кеңешинин жаңы спикери болуп 35 жаштагы Болотбек Байетов шайланды. Президент Садыр Жапаров Сеулга болгон расмий сапарынын алкагында Кореянын президенти Юн Сок Йоль менен кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы өз ара кызыкчылык туудурган тармактарда эки тараптуу кызматташууну акырындык менен тереңдетүү маселелери талкууланды. Жыйынтыгында Кыргыз-Корея кызматташтыгын арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Нурбек Букуев улуттук онкология жана гематология борборунун директору болуп дайындалды. Быйыл кантты өндүрүүнүн көлөмү 120 000 тоннаны түзүп, өлкөнүн кантка болгон ички керектөөсүн толук камсыздайт. Осаго полисинин жоктугу үчүн айып төлөөнү 6 айга жылдыруу сунушталууда. Нурлан Шакиев 2025 жылдын апрель айына чейин жаңы гимн кабыл алынышы керектигин белгиледи. Бишкектин борбордук аянты жаңы жылды майрамдоого даярдалууда. 4 декабрь шаршемби. Президент кыргызстандыктарды Манас эпосунун күнү менен куттуктады. Бишкекте мамлекеттик салык кызматынын 3 райондук бөлүмдөрүнүн жетекчилери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип кармалды. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы 5 миллиард сомго көбөйөт. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 10 жыл ичинде экономиканын негизги тармактарындагы долбоорлоруна $760 миллион ашык инвестиция салган. 2030 жылга чейин Кыргызстандын жашыл экономикасына $50 миллион инвестициялоону пландоодо. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Жылдыз Полотова ээлеген кызмат ордунан бошотулду. Министрдин милдетин аткаруучу болуп Равшанбек Сабиров дайындалды. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчылары жолугуп кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде өз ара аракеттенүүнүн негизги багыттары жана жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу талкууланды. Андан кийин Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 12 жыйыны өтүп, анын соңунда бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Кыргызстанда аялдар ишкердиги түшүнүгү мыйзам менен бекитилди. Мугалимдерди сыйлабагандык үчүн эскертүү, андан соң 25 000 сом айып салынат. Мындай демилгени Билим берүү министрлиги сунуштоодо. Азия өнүктүрүү банкы Ысык көлдү экологиялык башкаруу жана туризмди туруктуу өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруу үчүн $56 миллион бөлөт.
Өлкө башчы кредиттик жана гранттык макулдашууларды ратификациялоо жөнүндө мыйзамына кол койду. Кыргызстан менен Корея агро токой чарбасы менен багбанчылыкты өнүктүрүү боюнча $40 миллион келишимге кол коюшту. Кыргызстан менен Тажикистан мамлекеттик чек аранын бардык тилкелерин сыпаттамасын толугу менен аяктады. Азыр болсо жыйынтыктоочу документтер даярдала баштады. Андан соң парламенттерде ратификацияланып, маселени эки президенттин кол коюусу жыйынтыктайт. 5 декабрь бейшемби. Кыргызстан менен Корея өлкөлөр ортосундагы экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган жаңы долбоорлор боюнча меморандумдарга кол коюшту. 10 айда Кыргызстандан 23 000 тоннага жакын өрүк экспортталды. Мотоциклдерге жаңы үлгүдөгү мамлекеттик номурлар бериле баштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Европа инвестициялык банкынын вице-президенти Кариакас Какурис менен Кыргызстандагы өнүгүү долбоорлорун талкуулады. Анда Жапаров Камбар-Ата ГЭС-1 долбоорунун курулушуна катышууга чакырды. Ал арада Евразия өнүктүрүү банкы Камбар-Ата ГЭС-1ди куруу долбооруна $500 миллион чейин инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Бишкекте ВДНХ имаратын бузуу иштери башталды. Ошто системалуу түрдө акча талап кылган бажы кызматкерлери кармалды. Министрлер кабинети менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Бишкек-Күнтү Белогорка-Сусамыр унаа жолунун курулуш долбооруна техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Аэроnomат компаниясы Бишкек-Пхукет түз аба каттамын ачты. Кыргызстандагы алкоголдук продукцияларды чыгарган жана импорттаган компаниялар алардын продукцияларына жаңы акциздерди чаптоонун мөөнөтүн 6 айга узартып берүү өтүнүчү менен бийликке кайрылды. Президент Садыр Жапаров эч кандай мөөнөт берилбей турганын айтты. Ал буга чейин чапталган акциздик маркалардын үстүнө мамлекет тарабынан жаңы маркаларды акысыз чыгарылып берилерин, ишкерлер чыгым тартпай турганын белгиледи. Эгерде акциздик марканы кайра чаптоо үчүн 6 ай убакыт берилсе, мамлекетке 6 миллиард сом түшпөй каларын айтты. Жогорку кеңеш коррупцияга каршы аракеттенүүгө багытталган мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Мыйзам долбоорунда коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн күнөөлүү адамдын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө өмүр бою тыюу салуу, ошондой эле айып пул салуу гана эмес, эркиндигинен ажыратуу менен да жазалоону караган өзгөртүүлөр сунушталууда. 6 декабрь жума. Жайыл районунда 500 миллион сомдук Кыргыз почтасынын филиалы, Таласта болсо баасы 10 миллион сомдук административдик имарат мамлекетке кайтарылды. Ишкер Имамидин Ташев сот залында мойнун тилип өз жанын кыюуга аракет жасады. Ага биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, кайра абакка киргизилди. Кадастр ишканасынын Кара Суу райондук филиалынын директору жер тилкелерине мамлекеттик актыларды мыйзамсыз бергендиги үчүн кармалды. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев кармалды. Алар электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан махинацияларга тиешеси бар экендиги аныкталган. Президент Оштун Ана Кызыл айылындагы жаңы флагштокко мамлекеттик тууну көтөрүү аземине катышты. Чек ара кызматынын аскер кызматкерлери пара алуу фактысы менен кармалды. Абдулатиф Жумабаев Бириккен Араб Эмираттарындагы элчи кызматынан бошотулду. Жаңы элчи болуп Аман Салиев дайындалды. Президент Садыр Жапаров Өзгөн районундагы айланма жолдун ачылыш аземине катышты. Бала бакчалардын бош болгон 506 директорлук кызматына сынак жарыяланды. Садыр Жапаров 56 жашка толду. Өлкө башчыны туулган күнү менен Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Гурбангулы жана Сердар Бердумухамедовдар, Реджеп Тайип Эрдоган, Шавкат Мирзиёев жана башка мамлекет башчылары, ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү куттукташты. 7 декабрь ишемби. Эми жумуш күндөрү кечки саат 10дон эртең мененки 7ге чейин, дем алыш жана майрам күндөрү саат кечки 10дон таңкы 9га чейин ызы чуу кылбаш керек. Президент тынчтык жөнүндө мыйзамга кол койду.
Салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев ээлеген кызматынан убактылуу четтетилди. Салык кызматынын төрагасынын милдетин убактылуу Кыдыкбек Кыдыров аткарат. Октябрь райондук сот Канатбек Исаевдин бөгөт чарасын карап, аны башка жака кетпөө жөнүндө тил катты негизинде абактан бошотту. Нарын шаары КМШ өлкөлөрүнүн ичинен коомдук жайларда бекер интернет тараткан биринчи шаар болду. Садыр Жапаров Кытай элчиси Ду Девенди дипмиссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Баарлашуунун жүрүшүндө өлкө башчы элчиге Кыргыз-Кытай мамилелерин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстан менен Тажикистан Кыргыз-Тажик чек ара сызыгынын өтүү долбоорунун сыпаттамасын аяктады. Айсулуу Тыныбекова турмушка чыкты. Бул тууралуу спортчу социалдык тармактардагы баракчасында билдирди. Ошондой эле Балбан Акжол Махмудов жакында үйлөнөрү белгилүү болду.